Акыл терек сынагы дүйнө жүзүндөгү кыргызстандык атуулдардын арасында өтөт. Анын негизги максаты жаңы жана новаторлук көз караштары, терең изилдөөлөрү, уникалдуу идеялары менен өнүгүүнүн жаңы горизонтторун ачып, мамлекеттин социалдык экономикалык абалын жакшырта ала турган иш бийилги атуулдарыбызды таап чыгуу жана колдоо. Журналистика тармагында эмгек кылып Кыргызстанга, Кыргызстандын коомунун турукташына, түзүлүшүнө, тазаланышына чоң чалым кошуп келаткан биздин ошо калемгерлер, журналисттерди биздин фонддун акыл тирек номинациясынын ошо журналистика тармагындагы адамдарды бүгүн былтыр айтылды эле, ушул эмдиги жылы дагы биз кароо сынактын жыйынтыктарын чыгарабыз деп, мына бүгүн ошол кароо сынактын жыйынтыктары биздин авторитеттүү комиссия чыгарып, силердин бүгүн ушул назарыңыздарга чыгарып, ал адамдарды бир ушуну даңазалап, куттуктап, дагы бир коомубузга дагы мындай бир позитивный, дагы бир мындай бир эме берели деп атабыз да, мындай талчок десек болобу, же болбосо дагы бир жаңы дем берели дегендей ой менен чогулуп атабыз. Жарыштын эң маанилүү бөлүгү конкурстун жеңүүчүлөрүнө салтанаттуу түрдө акыл тирек премиясын тапшыруу аземи саналат. Журналистика боюнча быйылкы жылдын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу аземи өткөн жума соңунда өткөрүлдү. Халкыбыздын ызыкчылыгын коргоп, алардын мүдөө талаптары үчүн жан аябай иштеп келе жаткан Калыстар тобу конкурстун катышуучулары жөнүндөгү маалыматтарды карап чыгып, жеңүүчүлөрдү атайын шарттын негизинде 15 мыкты журналистке түрдүү номинациялар боюнча дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Өздөрүнүн жасаган иштерине жараша журналисттер номинацияларды алып жатышты. Алар үчүн бул сыйлыктар дем күч берет. Бул журналисттер үчүн бир жакшы стимул болуп атат. Мен сыйлыкты күткөн деле эмесмин чындыгында. Эми сыйлык үчүн иштебейт да журналистика. Сыйлык үчүн иштебеш керек, баягы изденүү болуш керек. Бир жакшы алдына максаттарды коюп, изденүү болсо анан ийгилигин берет го деген ойдомун. Бул сыйлык мен үчүн аябай күтүлбөгөн сыйлык болду. Биринчиден ушундай сунуш бергенде мындай сыйлык алам го деп мындай ишенген эмесмин да. Мындай чындап айтканда ошол тааныш билишке салып, ушундай алып калышат го деп ойлогом, бирок ушундай номинацияга татыктуу болгонума абдан ыраазымын. Сыйлык алуучулардын катарында биздин телеканалдын журналисти, алып баруучусу Клара Кудайбергенова аймак жарчысы номинациясында сыйланды. Биздин кесиптеш бир топ жылдык күжүрмөн эмгеги жана жетишкендиги менен бул премияга татыктуу болду. Бул сыйлык албетте мени кубандырат. Ушунчалык иштөөңө дагы дем күч берип, стимул болуп жатат. Мындан башка дагы бул СТВ каналында ушул жыл сайын аймак жарчысы деген номинацияга татыктуу болуш үчүн дагы башка кесиптештерим, кабарчылар дагы ат салышмакчы. Албетте бул акыл тирек эгер өлкөнү өнүктүрүү үчүн, жаңылануу үчүн сыйлык боло турган болсо, сөзсүз түрдө мен дагы ошол өлкөнүн өнүгүүсү үчүн салым кошом. Прогрессивдүү демилгелер фонду кесипкөй адистерди таап чыгып алдыга сүрөөсүн улантат. Ошондой эле жаратман идеяларды аракеттердин ишке ашуусуна түрткү боло бермекчи. Назира Бегалиева, Шаршанбай Акынбеков, Куш кабар.